Bizde kitaplarda, İslam tarixindagi kitaplarda ошондой bir misallar kelет. Ka'b ibn Umama деген жашап өткөн экен. Бул киши дайыма кошунага жакшылык кылуу жаатында элдин оозунда макалга, жакшы сөзгө калган адам болгон экен. Анан сурашыптыр. Бул киши кандай амал кылат экен десе, эгер кошунасынын бир кою, же уyu, же төсү жоголуп кетсе, же өлүп калса, ордуна бирди сатып алып келип берип коет экен. Мына жанагынын ордуна деп. Эми кошуналар көп да. Эгер бир үйдөн бир кошунасы каза болуп калса, 100 төөнүн акчасын келип туруп ошол каза болуп калган үйгө берип койчу экен. Мына эми үйдү бага турган адам өтүп кетти, бул силерге жардам болсун дейт. Бир адамдын кунун дейт да, эми бул 100 төө болот. Мына ошондой аябай жакшылыктарды кылчу экен. Карыз болуп калса, карызын да төлөп койчу экен. Унчукпаста деле өзү ушул менин кошунама болгон акым бул, мен кошуналык милдетти аткарышым керек деп жакшы иштерин аткарчу экен. Анан ушул немеден болсоң, бул Давуд деген баласы бар экен, лакап болуп Абу Давуд деп коет экен. Эгер кошуна болсоң, Абу Давудтай кошунасындай бол дегендей алаптарда бир макал чыгып кеткендей. Ушуга окшош эле бир окуяда Абу Хамза деген киши жашайт экен. Кошунасы бир күн үйүн сатып калыптыр. Бирок кабары жок калыптыр. Анан кошунасы айтат экен, бул үйүң канча турат десе, менин үйүм 4000 турат дейт экен. Ошол убактын акчасы менен. Анан элдер айтат экен, бул үйүң көп болсо 2000 болот. 4000ди каяктан чыгардың десе, 2000 үйдүн баасы, 2000 менин кошунамдын баасы. Эгер кошуналыкты сатып алам деген болсоң, мына менин кошунам дейт экен. Менин жогумда сураган, ооруганымда караган, капачылыкта, жокчулукта жардам берген, курсанчылыгымды бөлүшкөн, мына ушул аябай жакшы кошунам бар, керек болсо мен кошуналыгымды дагы мына ушундай баада сатам деген сөзү ошол Абу Хамзага жетип калгандан кийин, анан 4000 акчаны берип ийиптир дагы, кошуна үйүңүздү сатпай эле коюңуз, чогуу жашай берели дегендей. Мына ушундай окуялар чындыгында бизде тарыхта аябай көп жазылган. Мына ошондуктан биз дагы колдон келишинче бул ар бир момун мусулмандын кылган кыймыл аракети, анын айткан сөзү ниет эле жакшы болгон болсо, Кудай буйрса бул сооп жазыла берет. Биз мына ушул багытта иш алып барганга аракет кылалы.